Салам аскер. Биз үчүн сиз жылуу жана терең урматталган конок болгонсуз жана ошондой бойдон кала бересиз, деди Садыр Жапаров. Акчаны дааратканага ыргытып жиберген, ошто милиция кармалды. Үйгө барганда мага сайылба, жубайына түшүндүрмө берген жигит. Токмокто талап өрттөнүп жатат. Токмок шаарында ачык аянтта куураган чөп жана бадалдардан өрт чыкты. Бир убакта 18 тишин дарылаткан кыз чарчап калган. Ушулар жана башка кабарлар. Видеого лайк басып, каналга каттала кетиңиздер. Лейликти 67 баш уйду чек арадан аткезчилик менен айдап өтүүгө аракет кылган шектүүлөр кармалды. Чек ара кызматы окуя бүгүн 26 ноябрда болгонун билдирди. Ак Суу айыл өкмөтүнүн Чештөбү аймагында чек ара сызыгынан болжол менен 1 чакырым аралыкта 5 киши малды мыйзамсыз айдап өтүп жатканы аныкталган. Териштирүү жүрүүдө. Эске салсак, өкмөт азык-түлүк коопсуздугун камсыздоо максатында сентябрь айынан тарта мал экспортуна чектөө киргизген. Бир убакта 18 тишин дарылаткан кыз чарчап калган. Астанада жеке стоматологиялык клиникада чарчап калган 3 жашар кыздын иши боюнча сот уланып жатат. Экспертизанын жыйынтыгына ылайык өлүмгө кычкылтек жетишсиздигинен улам менин шишип кеткени себеп болгон. Карагашал окуя 2024-жылдын 30 октябрында катталган. Атасынын айтымында кызы 3,5 сааттан ашык наркоз астында жатып ойгонбой калган. Бирок дарылоо 3 саатка белгиленген. Ошондой эле дарыгерлер процедураны бир нече этапка бөлбөй 18 тишти бир убакта дарылоону чечкенин айткан. Кыздын өлүмүнө анестезиолог айыпталууда. Ал эми тиш дарылаган доктор жоопко тартылган эмес. Аталган факты Казакстан Республикасынын кылмыш жаза кодексинин медициналык кызматкердин кесиптик милдеттерин талаптагыдай аткарбагандыгы байкабастыктан адам өлүмүнө алып келген деген берене менен каралып жатат. Булак кактус кежи. Бишкекте эл ташыган автобустун айдоочусуна тамеки чеккен үчүн чара көрүлдү. Бишкекте коомдук транспорттун айдоочусу рулда баратып тамеки тарткан үчүн жоопко тартылды. Бул тууралуу Борбор калаанын милициясы билдирди. Маалыматка ылайык, социалдык тармактарга айдоочунун кылыгы тартылган видео тарары менен ал аныкталып, милицияга чакыртылган. Айдоочуга карата тиешелүү протокол түзүлгөн жана ага түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн. Токмокто талап өрттөнүп жатат. Токмок шаарында ачык аянтта куураган чөп жана бадалдардан өрт чыкты. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлиги бүгүн 26 ноябрда билдирди. Ага ылайык өрттү өчүрүү иштерине жалпы 63 кызматкер, 3 бөлүм, 2 суу ташуучу унаа, 2 дрон тартылган. Кошумча маалымат берилет. Шымдарым блестка болуп калыптыр да. Эсче мына сиденье блестка экен. Ошодон блестка түшүп калды. Үйгө барганда мага сайылбай эмнеге блестка чансың. Үйгө барганда мага сайылба, жубайына түшүндүрмө берген жигит. Соц тармактарда келинчигине түшүндүрмө берип жаткан жигиттин видеосу кызуу талкууга түштү. Тойда анын шымына жалтырактар жабышып калганын көргөн жигит үйгө барганда мага сайылба деп аялына түшүндүрүп видео тарткан. Күлкүлүү кырдаалдын айынан тартылган ролик элди абдан күлкүгө бөлөдү. Сонун жаңылык. Сиз билген жана ишенген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Акчаны дааратканага ыргытып жиберген. Ошто милиция кармалды. Ош облусунда милициянын подполковниги жана майору 300 000 сом опузалап, акча талап кылган деген чек менен кармалды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет жеке үйдө кармалган адамдын видеосу жарыялады. Мамлекеттик комитеттин маалыматы боюнча кызматкерлердин бири качып кетүүгө аракет кылып каршылык көрсөткөн. Ал далилдерди жок кылуу үчүн алган акчасынын бир бөлүгүн дааратканага ыргытып жиберген.
Салам аскер. Биз үчүн сиз жылуу жана терең урматталган конок болгонсуз жана ошондой бойдон кала бересиз, деди Садыр Жапаров. Сиз биз үчүн жылуу жана терең урматталган конок болгонсуз болуп кала бересиз, деди Жапаров Путин менен болгон жолугушууда. Сиздин сапарыңыз өз ара түшүнүүгө, жогорку ишенимге жана союздаштык байланыштарды жана стратегиялык өнөктөштүктү биргелешип чыңдоо каалоосуна негизделген кыргыз-орус мамилелеринин бекемдигин ачыктастыктайт. Ондогон жылдар бою элдерибиз биримдикти жана бир туугандык колдоону көрсөтүштү. Анын ичинде улуу ата мекендик согуш учурунда да бул окуя биздин жалпы тагдырыбызды түбөлүккө аныктап, бүгүнкү кызматташтыктын пайдубалын түттөдү, деди президент. Ал Орусия стратегиялык өнөктөш, ишенимдүү өнөктөш жана жакшы дос болуп келгенин жана болуп кала берерин баса белгиледи. Албетте биз бир тууган Орусия менен болгон көп кырдуу мамилелерибизди дайыма баалайбыз, деп кошумчалады Жапаров. Садыр Жапаровдун жетекчилиги астындагы Кыргызстан туруктуу жана ишенимдүү өнөктөш болуп саналат, деди Путин. Анын айтымында орусиялык инвесторлордун Кыргызстан менен кызматташууга жана алардын инвестицияларына болгон ишеними кыргыз президентинин аракетине жана ички саясаттагы оң динамикага байланыштуу. Орус лидери республикада Орусиянын катышуусу менен 1700дөн ашык ишкана иштеп жатканын эске салды. Биздин эл күнүмдүк жашоосундагы бардык негизги тармактарда, айрыкча энергетика жана азык-түлүк тармагында Орусиянын колдоосун сезип жатат, деди Садыр Жапаров. Биз мындан 3,5 жыл мурун жол кырсыгына кабылып, балам ушинтип баса албай калган. Башынан 3 жолу операция болуп, азыркы учурда аппарат менен жашап жатат. Жашы 4 жашта азыр. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мен уулум Мухаммадты Турцияга операцияга алып барыш керек болгондуктан сиздерден кайрылып, жардам сурап кайрылып жатамын. Бизде акча каражатыбыз жок болгондуктан сиздерден жардам сурап кайрылдык. Биз мындан 3,5 жыл мурун жол кырсыгынан улам. Балам башынан катуу удар алып калган. Азыркы учурда баса албайт. Ушу баламдын басып кетүүсүн каалайм, мен дагы көптүн катарында ойноп күлүүсүн каалайм. Кайрымдуу кыргыз элим, жардамыңыздарды аябаңыздар. Ушу балам эл катары басып кетсин. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дейт. Сиздерден сурандарым, кайдыгер карабаңыздар, 5 сом 10 сом болсо да жардам берип кетиңиздер. Азыркы учурда балам 4 жашта, өз алдынча баса албайт. Ушу токко жатат. Буга чейин 3 жолу операция болгон. Мындан алдын дагы сиздерден жардам сурап кайрылганбыз. Баарыңыздардан Аллах таалам ыраазы болсун. Ушу сиздердин жардамыңыздар менен азыр балам кичине аракеттенип жашап жатат ушул жарык дүйнөдө. Азыр башында аппарат менен. Бул акыркы операциясы бизге $45,000 каражаты керек болгондуктан бизден андай сумма жоктугуна сиздерден жардам сурап кайрылдык. Жардамыңыздарды аябаңыздар, Аллах таалам ыраазы болсун баарыңыздардан. Ушу баламдын басып кетүүсүнө себепкер болуңуздар. Бардык карта реквизиттер өзүмө караштуу. Эмбанк кымбат деп чыгат. Аяк 3197. Ошол эле номерде оденги эдин салам дегендерде. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар. 7807 Кундузай деп чыгат. Өзүмө таандык ал дагы өзүмдүн сиңдилерим. Баарыңыздардан Аллах таалам ыраазы болсун, жардамыңыздарга чоң рахмат. 2025 жылдын 19 ноябрь күнү саат болжол менен 19:00 чамаларында Дэн Сяопин көчөсүндө 254 коомдук транспорт айдаган айдоочу коомдук транспорттун ичинде тамек чегип бараткан видео тарап кеткен. Ал боюнча биз тараптан айдоочу бияка чакырылып, ага карата бул жөнүндө протоколдор жазылып жана тийиштүү үгүт насаат иштери жүргүзүлдү. Бир сыйра өзүңүз дагы кайрылып кетсеңиз сыр болот. Туура эле. Конечныйга жетип калсам керек ошо Дэн Сяопин. Бир автомат калса керек. Кетеге жакын бизге чегип койгон. Экинчи кайталанбайт. Ошо биз бүт коомдук транспорт айдаган айдоочуларга кайрылабыз. Тамеки чекпеңиздер. Меги сиз коомдук транспортто жүргүнчүлөрдү апаратасыңар жана этият болуп айдаңыздар. Эмне себептен биз ушундай видеолорду тартабыз? Биз ошо ар бир айдоочуга жеткирелик деп тартабыз да, баарына жетсин, мындай нерсе болбойт. Ага карата мыйзам боюнча жоопко тартыласыңар деп. Азыркы учурда ошо биз
ушундай видео сымал менен бүт айдоочуларга кайрылып турабыз. Ошондуктан жол эрежени так сактаңыздар. Милициянын кызмат башкармалык.